Кутман таң менен достор, баарыңарга ысык салам. Кайра эле эфирдемин. Силерди кош келиңиздер ушул YouTube каналга. Азыр болсо саат 7:30 болду. Эртең мененки Дортмундун тегереги Германия парковкада турган. Анан ошол жылаардын астында дагы бир тема бар. Кызыктуу, аябай керектүү да баарыбызга. Ошол тема деген ал жылаардын астында ошол открыть страну, закрыть страну деген бар да тахографта. Ал деген жылаардын астында кайсы өлкөдө турасыңар, кайсы өлкөдөн жылып атасыңар, ошону каттатыш керек да тахографка ручной менен. Анан келип кечинде суточный паузага тураардын астында закрыть страну деген бар, ошону кайра жаап коюш керек. Мисалы үчүн эртең менен чыктыңарбы, ал деген открыть страну. Странаны ачып туруп, ошол өлкөнү каерде силер жүрөсүңөр да, ошол өлкөнү ачып туруп, мисалы үчүн Германияда болсо Германия деп коесуңар, жылдыңар иштеп, ошол Германиядан иштеп кирип кеттиңер Францияга. Францияга киргенде суточный паузаңар келип калды, токтогондо жатаардын астында кайра тахографка кирип туруп, закрыть страну деген жерден Франция деп өзгөртүп коесуңар дагы болду ошон менен. Анан эртең менен эртеси күнү кайра турганда открыть страну болгондо Францияда турасыңар да. Ошон үчүн кайра эле открыть страну болгондо Франция болуп калат. Анан Франциядан жылып, мисалы үчүн кайра эле ушу Францияда жүрсөңөр, кечинде кайра эле Франция болсо, кайра эле Франция деп жаап саласыңар да. Жаап ачып туруш керек. Жаап ачып туруш керек да. Страна дегенде. Ал деген кээбирде ачылбай, жабылбай калат, унутуп калабыз. Ал деген анча деле көп деле мындай страшный нарушение деп эсептелбейт. Бирок полициялар токтотуп распечатканы талап кылат. Анан распечатканы бергенде алар карап, кайсы өлкөдө жүрдүңөр, кайсы өлкөдөн чыктыңар, кайсы өлкөдөн келдиңер ушул жерге деп сурап калса, почему не указали, эмне үчүн силер каттаткан жоксуңар, жапкан жоксуңар, ачкан жоксуңар деп тийиши мүмкүн. Бирок көбүнчө штраф салбайт ал үчүн, бирок токтотуп ошого тийишип. Анан уже рецидив болуп кетсе, же болбосо улам жаппай ачпай жүрө берсеңер, анда айтат, бир жолу ачпай калдың, эки жолу унутуп калдың, бир айда бир жолу, эки жолу, үч жолу эчтекемиз. Анан регулярно дайыма эле ачпай жаппай эле жүрө берсеңер, анда штраф салышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр бергиле көрөлү кандай болот. Ачыш, жабыш, азыр жылаардын астында турам мен дагы, анан ачам, жабам, ачам азыр мисалы үчүн жаппайм, кечээ жапкам, бүгүн эртең менен жылаардын астында ачыш керек да Германия деп. Анан ошо ачып көрөлү. Келе чогуу. Мынакей туугандар, тахограф көрүп атасыңар. Биринчи роликтен көрсөткөндө эле мына могу биринчи адам деген биринчи адамдын сүрөтү. Бул айдап аткан водитель ушул слотко салат, өзүнүн карта водителин дайыма ушул биринчи слотко салат. Бул деген менин карточкам турат азыр, мынакей. Пауза деген кереги жок. 34 саат айдаптырмын, ушул 2 жуманын ичине эсептет, мынакей 2 чейим турбайбы, 2 жума деп турат. Кружок айдаганың, биринчи водитель айдаганы 2 жуманын ичинде 34 саат 2 минут айдаптырмын болгону. Анан пауза 00 час 005 минут деп турат ал. Азыр көрөбүз. Ылдый бир жолу басканда баягы көрсөтпөдүм беле, мынакей. Стрелочка менен ылдый кетебиз бир жолу. Экинчи водительдикин көрсөтүп атат. Бул основной меню, основной главный меню деп коет. УТС саат менен көрсөтүп атат, 6:26 деп. 9 число, ай, жыл, УТС +2 деп эскертип атат да. Бул жерде
тилди тандап аласыңар, бирок кыргызча тил тахографтарда жок азырынча. Эми үнүгү баратабыз, бара ушинтип Европага келип чогуу иштеп, биз туугандарыбыз көбүрөөк иштесе, анда кыргыз тили кирет деп ошондой ишеним бар. Главный менюга кайра эле чыккан. Так, эми молоточка дегенге кантип коет, ошону да айта кетейин кыскача. Мисалы үчүн келдиңер заправкага же бир жерге келдиңер, молоточкага коюш керек да, иштердин астынан заправка кылгандын же терезе сүртүп же айнек сүртүп же аккумулятор ачып бирдеме кылардын астынан молоточкага коюш керек. Мынакей турат, мисалы үчүн пауза депчи. 7 минут туруп турмун, пауза, анткени мен молоточкага коюп жылайын дегем, анан кайра эле жүргүзүп өчүрүп койдум, ошон үчүн кайра эле пауза өтүп кетти. Азыр молоточкага коюш үчүн ушунучу мынакей карап тургула, биринчи адамдын сүрөтүн кыскача бассак, ошо өзгөрөт. Оп, мынакей өзгөрүлдү, көрдүңөрбү? Мынакей биринчи карточка, менин карточкам молоточкада деп турат деп өзгөрүлүп калды. Мына морден кайра молоточка болуп калды. Эми молоточкада турабыз. Азыр могу саат эсептей берет, молоточкада канча саат турасыңар депчи. Азыр көрдүм 1 минут болот. Анан андан ары өзгөрүлө берет. Эми кантип ачабыз? Закрыть страну, открыть страну деген. Ошон үчүн ачыш үчүн кайра эле главный менюга келебиз же келбейбиз. Айырмасы жок, бирок главный менюга чыгып коелу бир жолу кайра. Мына главный меню. Анан келип туруп окейди басабыз бир жолу. Бир жолу басканда водитель 1 деп чыгат, распечатка. Ошо окейди бассак, распечатка берип салат азыр. Бизге распечатка керек жок. Ошон үчүн ылдый түшөбүз башка менюга. Башка меню өзгөртүш үчүн могу ылдый кетебиз. Автомобиль распечатка. Бизге автомобилдин распечаткасы керек жок. Кайра эле ылдый түшөбүз. Бир жолу бастым дагы. Водитель 1 деп туруп. Ошо водитель 1 бизге тиешелүү, ушуну окей деп басабыз азыр мынакей. Анткени биз водитель 1биз да. Анан бизге тиешелүү өзгөрүлүш керек, ошон үчүн окей деп басабыз. Басканда морде чыгат начало страны депчи. Бизге начало страны как раз керек, анткени биз баштап атабыз жумушту странадан, ошон үчүн начало страны дегенди басып коебуз, окей деп. Окей деп бир жолу бастым. Ф деп турат, мына көрдүңөрбү? Начало страны, бүгүнкү число, саат, минут, Ф. Франциядан баштап атасыңарбы деп сурап атат булчу тахограф. Мен азыр Германиядамын, ошон үчүн өзгөртүш керек Франция деген. Кантип өзгөртөбүз? Ошон үчүн могу кнопканы ылдый бассак, өзгөртө алабыз да Франция дегенди. Тандап алабыз да. Ошо тандайбыз азыр. Бир жолу бассак эмне болот? Б деп чыкты. Б деген Бельгия. Бельгия керек жок, биз Германиядабыз. Ошон үчүн дагы кайра басабыз. Д дейт. Д деген ушул как раз Германия. Немисче Deutschland. Дден башталат. Макулбуз ошо действительно Германияда турабыз деген үчүн анан окей деп бассак, макул дегенде мынакей. Окей. Дегенде макул дегенде вот сохранен. Водитель 1, вот сохранен дейт. Болду. Германия деп уже тахограф эстеп калды ошон үчүн. Чыгып коебуз кайра. Анан көрөлү молоточка. Канча туруп калдык молоточкада?